Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah subhanahu ve ta'ala bu dünyaya ömür verip, bizge uşunça jakşılıktardı verip, biroq oşonça amanattardı moynubuzga жүктөp койгон Allah Ta'alaga şükürler bolsun. Hurmattуу musulman bir toğandar, bu dünya öte kıska eken. Erteң ele göz açıp jumgançalık u vakittar ötüp atat. Erteң kimdin kıyamatı kaçan bolot degende çoğun kıyamatты kütpöstön ar bir adamdın ölgön gözü özünün kiçigi kıyamatı baştalat. Erteң ele Allah toprak astına barabız. Allah Taala'nın astına жооп бере турган күн алыс эмес ар бирибиздики. Бардыгыбыз ошо эсеп кысап бере турган күнүбүздү ойлойлу. Ошон үчүн башыбызга жүктөлгөн аманаттарга бекем болгонго ар бирибиз аракет кылалы. Ошону аманаттарды сезе тургандай сезимталдык Кудай Тааладан сурайлы, урматтуу бир туугандар. Бул учурларда кимди карап түздөнөбүз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды карап түздөнөбүз. Анын жылдыздардай болуп, Пайгамбарыбыз менен сахабаларым жылдыздардай деп кепилдик берип кеткен сахабаларды өрнөк алып түздөнөт экенбиз. Ошонткен сахабалардын ичинен Умар радыйаллаху анху өзү падыша болуп турган учурларында бир күнү бирөөнүн атын киреге алат экен. Акча төлөп баланча жерге барып өзүмдүн ишимди бүткөрүп келейин деп. Атты минип жолдо келаткан учурларда күн ысыкта ушундай чапанын мойнуна кийлип коюп, өзү Куран окуп кете берген экен. Ошол учурларда баягы желкесине илип алган чапаны бир жерде түшүп калат. Аны Куран менен алаксып кетип аткан Умар радыйаллаху анху байкабай бир топ жер бастырып кеткенде, ошол жерде жүргөн бир адам чапаныңыз түшүп калды деп жолунан чыккан учурларда баягы адамга сен менин атымды карап турчу деп аттан түшүп канча бир жер басып барып чапанын көтөрүп келгенде баягы адам ушундай таң калып сурайт экен: "Я амирал муъминин, о момундардын падышасы, ушу ишиңе таң калдым. Жөн эле атың менен бастырып барсаң болот да" дегенде, Умар радыйаллаху анху бул атты алганда мен ушу түз барып өзүмдүн ишимди бүткөрүп келем деп гана алганмын, киресин төлөп. Мен жолдо чапаным түшүп калса, же башка нерсе болуп калса кайра барып ошо ишти кылам деп алган эмесмин, бул аманат болот деген экен. Ошол учурда баягы адам таң калып: "Я Умар радыйаллаху анху, о амирал муъминин, о момундардын падышасы, сен деле мени жумшап койсоң мен деле чуркап барып алып келмекмин да, сен падыша болуп албайсың барып келдиң" дегенде: "Эй бир тууганым, сени жумшаганга менин акым жок. Мен сени жумшай турган, сенин үстүңдө бир башкарма эмесмин" деген экен. Эгер аманатты, өзүбүздүн колубузда турган нерсени, зулумдук, өзүбүздүн кызматыбызды, өзүбүздүн тапкан акчабызды, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү бардыгын кыянат кыла бере турган болсок, бул пайгамбардын жолу эмес. Урматтуу бир туугандар, ошондой сахабалардан өрнөк, пайгамбардан өрнөк алып, үстүндө турган аманаттарыбызга чыгып, аманаттардын акысын берели, Алла Таала дагы береке берсин. Ошонткен аманаттарды, ушундай аманатка туруунун эң өрнөгүн көрсөтүп кеткен сахабалардан Алла Таала ыраазы болуп, пайгамбар жолунан, аны туурап жашаган салихтердин жолунан Алла Таалам эч кимибизди адаштырбасын.